Арыбаңыз көрөрман. 28-июнда президент Садыр Жапаров Баткенде Иса Акунбаев атындагы медициналык академиянын окуу дарылоо комплексинин курулушуна капсула салды. Бул борбор көп профилдүү дарт аныктоочу жана дарылоочу стационар катары курулат. Бейтапкана заманбап жабдуулар менен жабдылып, рентген кабинети, ультра добуштук изилдөө, УЗИ, МРТ, ЭЭГ аппараттары менен камсыздалат. Ошон менен бирге 200 орундуу конференц зал, 200 орундуу студенттик жатакана жана 500 кишиге ылайыкталган күндүзгү дарылоо жайы салынат. Окуу дарылоо комплекси курулуп бүткөндөн кийин 90 адис жумуш орду менен камсыз болот. Албетте, эч айып жок, өтө жакшы жаңылык. Бирок биз көңүлүңүздү башкага бурабыз. Эсиңиздеби, президент Садыр Жапаров шайлоого аттанганда анын шайлоо фонду эбегейсиз суммага топтолгон. Алардын катарында 5 миллион сом төлөгөн Евразия строй сервис курулуш компаниясы да бар. Мамлекеттик медициналык академиясы ушул жылдын апрель айында курулушту баштоого биринчи тендерди жарыялаган. Катлаван газы боюнча бул тендерди Садыр Жапаровдун шайлоо фондуна 5 миллион сом которгон Евразия строй сервис курулуш компаниясы утуп чыккан. Клуб KG сайтынын маалыматы боюнча бул курулуш компания президенттин досу Арзыбек Бурканов менен байланыштыгы бар экени айтылат. Компаниянын Арзыбек Бурканов менен байланыштыгы күмөн жаратпоо үчүн дагы бир фактыга көңүл буралы. 2021 жылы Кактус медиага Абая көчөсүндө курулуп бүтпөй жаткан үйдүн дольщиктери наразычылыктарын билдиришкен. Ага караганда Арзыбек Бурканов башында турган Евразия строй сервис компаниясы өз милдеттерин аткарбагандыгы айтылат. Является на данный момент советником президента Садыра Нургожоевича. Мы все выбирали Садыра Нургожоевича, голосовали за него, надеялись, что все-таки будет у нас улучшение в Кыргызстане. Но если его окружают такие люди, как Бурханов, у нас уже нет никакой надежды. Мы делали собрание, он не приходит на собрание. На прошлое собрание он отправил своего юриста, но с нами он не выходит ни на какую связь уже. Хотя обещал все это закончить еще в 2018 году. 8-июнда медициналык академиясы окуу дарылоо комплексин куруу боюнча 82 миллион сомдук тендер жарыялайт. Бул тендерди да котлованды казып даярдаган Евразия строй сервис компаниясы утуп чыкты. Президенттин сайтындагы маалыматка караганда, окуу дарылоо комплексин курууга медициналык академиянын бюджетинен 603 миллион сом жана сырткы инвесторлордун эсебинен 93 миллион сом жумшалат. Кызыгы, мамлекеттик сатып алуу порталынын маалыматы боюнча бул компания өз тарыхында эң көп дегени 3 миллион сомдук гана тендерди утуп көргөн. Бирок бул тажрыйбасы ага ири суммадагы тендерди утканга тоскоол болгон жок. Садыр Жапаров 2021 жылы өзүнүн үйүн мамлекеттик ипотекалык компанияга белек катары өткөзүп берген. Берешем болуп көрүнгөн элге. Кийин бул үйдү белгисиз жаран 28 миллион сомго сатып алгандыгы айтылат. Биз бул маалыматты да текшерип көрүүнү чечтик. Кадастрдык документтерге караганда үйдү Таракулова Гүлнара аттуу жаран сатып алган. Бул айымдын да Арзыбек Бурканов менен байланыштыгы бар. 2016 жылы Ала Тоо Кыргыз жери саясий партиясы түзүлгөн. Негиздөөчүлөрүнүн катарында Таракулова Гүлнара жана Евразия строй сервистин директору Апызов Илязбек да толуктаган. 2021 жылы бул партия менен Буркановдардын туугандары Баткендин шаардык кеңешине аттанышкан. Ошондой эле Гүлнара Таракулованын Facebook баракчасында Арзыбек Буркановдун үй бүлөсүн көрүүгө болот. Балким туугандар деп ойлошуңуз мүмкүн, бирок кандайча байланыштыгы бар экендигин биле алган жокпуз. Келечекте аныктарбыз. Жалпылап айтканда, 2020 жылы Арзыбек Буркановго тийиштиги бар Евразия строй сервис компаниясы Садыр Жапаровдун шайлоо фондун 5 миллион сомго толуктап, кийин 2022 жылы ушул эле компания миллиондогон тендерлерди ута баштайт. Садыр Жапаровдун үйү дагы Арзыбек Буркановго жакын адамга катталды. Бул жөн гана кокустукпу? Албетте ага өзүңүз баа берерсиз. Эгер өлкөбүздүн келечек тагдырына сиз да кайдыгер болбосоңуз, видеобузду башкаларга да жеткирип бөлүшүңүздөр. Урматтуу Темиров Лайф каналынын көрүүчүлөрү, иликтөөлөрүбүз мындан да кызыктуу жана масштабтуу болсун десеңиз, анда бизди Patreon'дон колдоңуз, коррупцияны бирге жеңебиз.